Түгелбай атабыз bir makala жазып келип, makаlasында самолетті учак деп жазып койгон экен. Аябай өөн учурап, ошол кездеги гезит редактору жарыктык бул сөзүңүздү ким түшүнөт десе, эмитен айта берелик, кийди сөз оозубузга кирет, кулакты көндүрө берелик деген экен. Мына нарыктуу адабият манаптарынын, алыптарынын сөзү. Түгелбай атабыздын эмгектеринен, Түгелбай атабыздын сүйлөгөндөрүнүн батасынан 272 миллион ели бар Советтер Союзу кетенчиктеп турчу экен. Бу кишинин чыгармалары улутту уюткан, биримдикке чакырган, каада менен кадимки бүгүн заманды жуурулуштуруп сүйлөгөн, улуттун уңгусун түзгөн, балтаны саптаган сабы көп экен. Мындай адамдар ошол учурда күч менен бириктирилген 100ге жакын улуттун өлкөсүнө кедергиси тиет деп коркуп турушчу экен.